Анан намазды эмне нерселер бузат? Намазда парыз калса парыз бузат. Намазда парыз сырткы шарттар бар, анан ички рүкүндөр бар. Таара тутур эмес болуп калса намаз өтпөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бизде ихтияр китебинде де келет. Ла яқбалуллаху салата бигайри тахур ва ла садаката мин гулул. Имам Маусили рахмаллаху сону алып келет. Таараты жок намаз кабыл болунбайт, кандай эле ошол жаман жол менен табылган, кыянатчылык менен кылынган садака да кабыл кылынбайт деп келет. Таараты жок намаз өтпөйт. Бул бир эле шартын айттык. Намаздын ички рүкүндөрү бар. Рүкү сажда калып кетсе, анда дагы такыр. Казасы өтөлбөсө да намаздын ичинде намаз өтпөй калат. Жаңылуу саждасы качан кылынат? Сиз сабыр кылып туруңуз. Мына биз эфирлерде акыйдага бир күндүк сабак калды, аны бүтүрсөк, ошол ибадатта даараттан баштап намазга жетебиз. Ана Раматылык Чуба устаздын Фатхы Бабул Инаяда берген сабы бар, толук угуп чыгыңыз. Жалпы эреже жаңылуу саждасы деген качан? Парызды калтырса парызды жаба албайт. Анткени парыз калып кетсе, салам бергенге чейин толтуруш керек, каза кылып. Анда жаңылуу саждасын кылат ордунан кечиктирген үчүн. Эч нерсени кылтырбай намаздын парызын таштап койсо, намазды кайра окуш керек болот. Важип, милдет болгон амалдар бар. Мисалы Фатиханы окуу. Зам сүрөнү кошуу мисалы. Бир узун аят же 3 аяттан кем эмес, Ушул акыркы биринчи мисалы 4 кайсы намазды окубаңыз, мисалы 4 рекеттик же 3 рекеттик намаздарда биринчи каадага отуруу важип болот. Акыркы каадага отуруу парыз болот. Биринчи каадада да, экинчи каадада да ат-тахият, ташаххудду окуу важип болот. Ошого окшогон важип нерселерди атайылап калтырып койсо, жаңылуу саждасы жардам бере албайт. Жаңылышып унутуп калып калтырып койгон болсо, мисалы ат-тахиятка отуруп, ат-тахиятты окубай калып, анан туруп кеткен болсо, акырында жаңылуу саждасын кылат. Демек, жалпы эрежени жалпылап толуктап сизге жөнөкөй кылып түшүндүрсөм, жаңылуу саждасы важип амалдары унутуп же мындай жаза басып атайлап эмес калтырса, ошол учурда жаңылуу саждасы менен ордун толуктайт. А кененирээк Кудайым буйрса, алдыңкы сабактарда сизге айтып берем.